окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен. Бирок айрым жумушчу топто 13 округга бөлүш керек деген дагы жагдайлар бар болуш керек эле айдай. Менче Бакыт Эргешевич Төрөбаев сунуштап аткан. Ошону 13 округга бөлөлүү деп, бирок ошол системаны мен так түшүнгөн жокмун. Мен бир гана менче Назарали мырза преференциалдык деп атат. Бул ачык тизмени айтып атат да, партияга гана добуш бербестен Тизме боюнча тизмеде ар бир адамга добуш берсин дегенди айтып жатсаңыз керек. Мен муну түшүндүрүп берейин. Преференциалдык дегениңерди карап туруп, буну Арменияда ушундай экен. Армениянын өзгөрүп жатканын көрүп атасыңар азыр. Кайжа кетип атат. Ал жерде партияга да берет экен. Партиядан кийин партиянын ичиндеги округга бөлүнүп туруп ошол жерде кандидаттарга берип атат да. Ошол эле максатта негизде ал жерде гендердик балансты сактап калып атат. Гендер баланс сакталган. Бул жерде көп коркуп атпайбы, жанагы ошондой баягы ачык добушка бара турган болсок, ар бир адам кандидатка добуш бере турган болсок, бул жерде гендер сакта жок. Андагын ойлоп, ал жерде жаштар болгондо ошол жерде жаштардын өзүнүн ал жерде округга ошол жерде эмелерин коюп койгон, процентин коюп койгон ал жерде. Партиянын квотасынын ичинде партиянын тизме койгондо ошол жерде милдеттендирилип турат. Азыркы система менен жаштарга мүмкүнчүлүк ачылбай атат деп атпайсызбы? Округга бөлгөндө жаштарга бөлгөн ошондой эле партиянын милдеттери. Закон азыр мына кабыл алынып атпайбы? Бизде мына жогорку азыр борбор шайлоо комиссиясы талкуу жүрүп атат. Партиянын тизбесин түзгөн мезгилде гендердик баланс кандай сакталыш керек? Мисалы, гендерди сактап 5-чи, 3-чү, 5-чи, 6-чы болобу, же 2-чи болобу, жаштар менен баягы гендердик аялдарга бул жерде шарт түзүп беришибиз керек. Бул мисалы ошол квота маселесине байланыштуу болуп калат да. Азыр ушул жагдайга да токтололу, байланыштагы угармандын пикирин же суроосунан кийин. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Угатабыз сизди. Алло. Саламатчылык айтыңыз сурооңузду. В общем, у меня вопрос Аиде. Аида, здравствуйте. Здравствуйте. В общем, вы как настоящий представитель на своем месте, но это не вопрос, это даже такое вот замечание. То, что происходит сейчас в стенах парламента, это позор нации. В следующем этого не должно быть. Я очень желаю этого вам. Побороться надо за это. Спасибо. Абдан начар болду, бирок бул пикир эле окшойт негизи. Ушундай пикир азыр тенденция болуп атат азыр ушул пикир. Кетип атат азыр мына мыйзамды ушул формада кабыл алсак, тенденция мындан да күчөйт. Ошон үчүн шарт түзүшүбүз керек. Элдин ушул айтып аткан ойга дагы бир бөлүшүп койсок жакшы болот эле да. Бизге келген суроолорго дагы көңүл бөлөлү. Жана конкреттүү талапкерге добуш берүүнү киргизсеңиздер аябагандай жакшы болмок. Анткени биз бюллетенден көрөбүз, анан ошого жараша добуш беребиз. Калган алымча кошумчаңарды каалагандай кылгыла. Эң негизгиси сапаттуу парламентте ошентип түптөсө болот дейт угарман. Биз айтып атпаймынбы, жана азыркы мыйзам кабыл алынса ушундай болот деп атпайсызбы? Негизи чектөө жок. Ошол депутаттар кесиптешим Жанар Кубанычевич дагы айтып атат, ошол преференциалдык дегенде ачык тизме да. Ар ким өзүнүн каалаган талапкерине добуш берет. Мирлан Исакбекович дагы. Түзүлө бербейсиң. Сен сол макулсуң, макул эмессиң. Жок, мен макулмун. Эгер макул болсоң ошо сунуш кылбайсың, ошол жерде отурасың. Бизде болгондо мен сунуш кылат элем. Өзүң оюң туура болуп атат. Азыр бая концепция. Азыр сен молодец. Элдин ою менен сен топ келип атасың да. Ал жерде элдин элегинен өткөн депутаттар келиш керек. Келиш керек болсо кандай кылыш керек? Список болсун, 150 болсун, 200 список болсун. Мисалы үчүн өзгөнгө барып коесуң сен ал жерде. Назарали мырзанын оюнда ошол сиздер сунуш кылып аткан, сиз дагы ошол топтун ичинде барсыз да. Ошол топ эмне үчүн сиздер көтөрүп чыкпайсыздар? Ошон көтөрүп чыкпайсыңар бизге. Киргизген жоксуңуздар. Мен кесиптештерим сунуштаса каршы болбойм. Бирок жумушчу топтун бирдиктүү пикири андай эмес да. Бизде ар кандай адамдар отурат, ар кайсы депутаттар. Преференциалдыкка азыр ошол эле боршайком биз даяр эмеспиз. Же болбосо техника жагынан кандай болот, аткаруу жагынан кандай болот. Анан преференциалдык болгондо биз регионализмди күчөтө албайбызбы? Ошол эле партиянын ичинде азыр партияны түптөө боюнча, партияларды күчөтүү боюнча дагы бир мыйзам долбоору даяр болуп атат да. Анан партиянын лидерлери негизи иштеш керек эле да. Партиянын лидерлери жоопкерчиликти алып туруп, кайра эле элге коюп атышат. Силер өзүңөр шайлап алгыла депчи. Анан кандидат эки жолу
эми мындай ачык айтканда эки жолу акчага түшүп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн партияга кирүүдө эгерде ошондой бар десек, партияга кирүү анын үчүн сүйлөшүш керек партия лидери менен. Анан кийин кампания башталганда өз ара партиянын ичиндеги талапкерлер менен аябай согушуш керек да. Өзүнүн партиялаштары мененчи мага добуш бергиле деп. Анан ал жерде дагы бир биз жумушчу топто бул маселени аябай талкууладык. Киргизелиби, киргизбейлиби деп. Ал жерде эсептөө методикалары бар да. Азыр биз чечип алганбыз. Жана шайлоонун жыйынтыгы боюнча эсептөө эч кимде талаш жаратпайт. Ошонун аркасы менен мына тынч өтүп атат шайлоолор, революция дагы болбой атат да. Бул мындай ага чейинки подкуп, ал чоң маселе. Подкуп болуп атабы депчи. Бирок анан эсептөөгө келгенде бир метод менен эсептесе бир кандидат алдыга чыгып кетет экен да, ошо преференциалдык мененчи. Башка бир метод, математический 2 метод барбы, ошо 3 метод бар. Ал кандидат, мисалы үчүн, сиз кайра эле списоктун ылдый жагына түшүп каласыз да. Анан элестетсеңиз, шайлоодон кийин ар бир кандидат соттошот. Жок, ушундай метод менен эсептегиле, мен алдыга чыктым дейт. Ошолорду эске алганда биз коомчулук даярбызбы? Даяр болсок, анда бара берели преференциалдыкка. Бул жерде чана дагы бир өзгөчөлүк, азыр аягына чыгарып коеюн да, Айдайым. Мисалы, юристтер көпчүлүк айтып атышпайбы, эксперттер, мисалы, жарандардын шайлоо укугунан ажыратып коюп атат. Анткени партияны шайлайт, бирок мындай добуш беришет, бирок шайлоо укугу жок болуп атат депчи, конституциялык укугу. Эми ал партиялардын өнүкпөгөнүн жана партиялар парламентке келгенде фракциялар өзүнүн убадаларын аткарып атабы, жана ошол партиялык тизмеге кимди кошуп атат. Шайлоочулар дагы бирок бир жолу, эгер биз парламентаризм жолуна так түшөбүз десек, пропорционалдык система, кайра мажоритардык жолго артка кайтууга жол жок да. Өздөрү дагы аябай караш керек. Ошол эле азыр дагы башка ыкмалар бар, социалдык тармактар бар. Партиянын программасын караш керек, ошол тизмеге ким кирди караш керек. Бирок мен айтып атпаймынбы, частично кошулам сиздин оюңузга. Мисалы үчүн, партияны жаман көрөт, а ичинде аябай ал жакшы көргөн кандидат отурат. Партияны жаман көрөт, бирок ичинде жакшы бир кандидат отурат. Же жакшы көрөт, а ичинде жок кандидаттар, талапкерлер. Ошол маселе болуп атат, бул маселе бар. Назар Алимов. Бул жерде азыр Айдан сөздөрүнө мен жооп берип кетейин да. Биринчиден, Борбор шайлоо комиссиясы техникалык жактан буга даярбыз. Бул эмнени практика көрсөттү бизди. 2016-жылы өзүңүз билесиздер, буга каражаты зар кылынбайбы? Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо менен референдумду бирге өткөрдүк биз. Андан проблема жок. Бизде азыр аппаратурабыз бар. Если биз 12 шайлоо комиссиясы мүчөсү аткара албаса, Кыргызстанда 12 азамат чыгат ошону өткөрө турганчы. Андан проблема жок. Мыйзамды жакшы мыйзам кабыл алып берсе, Борбор шайлоо комиссиясы муну аткарыш керек да. Мына коомчулукта азыр негизден ушул талкуу жүрүп аткан кандай депутаттар келет, ким келет. Жана Айдайым айтып атпайбы? Сапаттуу парламент жөнүндө. Сапаттуу парламент, партиялар алып ага даяр эмес. Кандай даяр? Даяр болбойт эч убакта. Эң даяр деген ЛЗК партиясынын акыбалын карап турбайсыңарбы? Партия даяр болгочо дагы 25 жыл күтүшүбүз керекпиз. Жок, биз реформа бизге бүгүн керек. Бүгүн керекпиз. Бул жерге кандай партия болбосун, ошол жерде татыктуу адамдарды алып келиш үчүн партиянын ичиндеги адамдарга дагы, баягы шайлоочуларга дагы добуш бериш керек. Сиз сунуштабайсызбы? Кайсы депутаттык топ сунуштап атат ошол округду? Депутаттык топ сунуштап аткан. Же ЦИКпи? Жок. ЦИК сунуштай албайт бул жерде. Ал жерде депутат Жанар Акаевдин сунушунда ошол бар, Мирлан Бакировдун сунушунда ошо преференциалдык сунуш бар. Ал жерде ошолорду биз карап турсак, ошол жумушчу топ ушуну жумушчу топ киргизгенде, булардын жумуш топ менен өткөрүү бул жеңилдер жакшыраак болмок да, жеңилирээк өтүп кетмек. Азыр мен ишенбейм, алардын баягы мыйзамдары өтүшүнө ишенбейм да. Айда сен мына элдин кызысың, карап турупчу, татыктуу элдин элегинен өткөн адамдар келишине шарт түзүп берсек эле болду бизчи. Анан калган мыналар жанагы лоузга биз жардам беришибиз керек. Бул агитация жүргүзгөндө 1% обязательно болуш керек деп атат, туура. Жанагы чектөөлөрдү киргизишибиз керек, иштерин жүргөзгөндө шарт түзүп, техникалык жактарда административдик ресурстарды бул жер чектөөдү баягы биз Борбор шайлоо комиссиясынан өзүм баягы жоболор менен муну регулировка кылсак болот да. Негизги шарт түзүп бергенибизде биз бул жерде бардык элдерге кимди шайлайт, кандай партияны шайлайт, шарт баягы ошолго мүмкүнчүлүк берсек жакшы болмок. Назар Алимов, бул эми
кеп позицияда да. Анан мен эми өтпөйт деп атпайбы, өтпөйт дегенде каршы мындай макул эмесмин. Азыр көрүп атасыз, парламентте кандай шайлоонун алдындачы мындай непредсказуемая ситуация да. Депутаттар чечсе өтүп кетет. Жок. Парламенттин маңызы кандай болот? 1 жыл калганда парламенттин бүтүшүнө эч ким оппозициондукка чыккысы келбейт ал жерде уже. Бирок ошол эле учурда мисалы депутаттык Тескерисинче. топтордун ичинде мисалы Мирлан Бакиров тарабынан сунушталып атат окшойт, дагы башка депутаттар 13 округга бөлүнөт экен, 12си Кыргызстандан болсо, бирөө чет өлкөдө округ түзүлүшү керек болот, туура? Ушул мыйзам долбоорун сунуштап атат, анан бул дагы айдайым айтып атпайбы, талкууга каралат депчи. Анан эми ал колдоо табабы, ал башка маселе экен. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8ден баштап Майраш Базлакунова менен.